Карадария айыл өкмөтү могу селден жабыркагандар монтип вагонду толтурушат. Бул Карадария айылындагы өткөн жылы селден улам жашоого жараксыз абалга кептелип, үйсүз калган тургундардын 7 айдан бери баш калкалап жаткан жери. Вагондордо ушул тапта 8 үй бүлө жашап жатат. 6 жашар кыздын өмүрүн алган тилсиз жоо 500дөй турак жайга зыянын берген эле. Азырда кырсыктын жарасынан айыкпаган тургундар президенттин өкүлүнө көйгөйүн айтууга келишкен. Алар турак жай салууга жер тилке маселесин чечип берүүнү өтүнүштү. Ушу айласыз үчүн үй сала албай отурабыз, контейнер ысык. Балдар шыдабай ооруп атат, биз давлениябыз көтөрүлүп атат, айла жок, күзгө дейин эптеп жүрүп эле болуп. Транспорт селого бар жогун бүтүргөн. Бирок жер агенттиги буну өткөрүп атат ушуну. Садыр Жапаровдон ушуну сурамайлы деп атабыз. Мен түшүндүм сизди. Карадария айыл өкмөтү тарабынан жер трансформациялоого документ даярдалган, бирок азырынча жыйынтыгы чыга элек. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Алмаз Ахунжанович. Мен сіздерге кайрыла турган маселе, өзүңүздөр билесиздер, мына Сузак районундагы Карадария айылында 1 жыл мурун сел болуп, бүгүнкү күнү ошо жердеги жашоочулар мына 1 жылдан бери контейнерде жашап атат. Ушу маселени качан чечесиздер? Ушу маселени уже аларды үйлүү жайлуу кылыш керек болчу бул маселе боюнча. Ошо эле Карадария айылында дамба куруу маселеси көтөрүлдү эле. Кече дагы суу алып бир топ эгин жерлерин суу каптап алып кетти. Ошо жерге дамбага бөлүнгөн акчаны бүгүнкү күнү МЧС эмне кылып иш кылып атат? МЧСтин замы мен айтат элем, Кыргызстанда бүгүнкү болгон ушу окуялардан кийин канча деген суу алып кетти. Ушу маселеден кийин кече жакында МЧСтин машинасы бир топ 20дан ашуун адамдын өмүрүн кыйып кетти. Ушундан кийин эч кандай бир моралдык укугу дагы жок деп айтат элем да. МЧС министрлиги өз арызы менен деле жумуштан кете тургандай бир акыбалга жетти эле. Качан Сузак районунун Карадария айылында дамба качан курулат? Ушуну урматтуу төрага протокол тапшырма бериңиз. Ошо жерде контейнерде жашап аткан элдердин качан үйлүү жайлы кылат? Ушу маселе боюнча дагы мага сөз түрдө жооп берип коюңуз, мен суранам. Рахмат.